Assalamu alaikum urmatlı bizim kanalдың көрүүчүлөрү, фермерлер. Бүгүн биз сиздерге туугандар Абердин Ангус букаларын көрсөтүп беребиз. Уруктукка сатылат. Учурда биз Карабалта шаары тараптабыз. Машалла, мындай Абердин Ангустарды кимдер жактырган болсо, келип көрүңүздөр. Казакстандыкы? Ооба, Казакстан. Клим хозяйство. Машалла, мындай ангустар экен. Буюрса, уруктукка Кыргызстанга келиптир булар. Азыр ээси менен биротоло сиздерге толук маалыматты алып беребиз. Жалпы башы 14 баш. Жаштары канчадан канчага чейин өзү? 1,5 жаштан 3 жашка чейин. Болду. Өзүңүздөр угуп, көрүп атасыздар мына. Машалла. Бол, козгой эле коюңуздар. Ушул жерде мен өзүм көрсөтөмүн. Эми Абердин ангустары билесиздер. Биздин коңуш өлкөдө эң популярдуу болуп жайылып аткан порода, анткени эт багытындагы бул бир гана биздин коңуш өлкөдө эмес. Бул дүйнөдөгү эң мыкты породанын бири. Абердин Ангус мурунку замандарда дагы порода эт багытында лидер болуп келген болсо, азыркы заманда дагы эт багытында лидер болуп келет. Азыр билесиздер, ургачысы дагы, уруктукка эркеги дагы Кыргызстанда өтө аз сатыкка. Анткени осеменитель же производитель деген терминди өзүңүздөр билесиздер. Уруктукка мына көчүктөрү кең, куйруктары кыска. Мына таза кандуу Абердин Ангустар. Азыр бир четтен булардын даныйларын да бир сурап коеюн. Кыргызстанга келген, Ден соолугу кандай болду? 15 күн алдын алып келдик. Бир сыйра шарп болуп, ооруп сакайды буларчы. Аябай семиз болчу. Азыр дагы этин жоготкон жок. Көздөрүндө ак жок экен, Жок. Булар казакстандан келген. Бир корободук, Например, чоңдор 3,5 кейингилеричи. Мыналар, Мыналар уже 1,5-2 2 өткөндөр. Мына арасында бир эле полторашка бар, 1,5. Мына, Ооба. Машалла, көчүктөрүнөн көрүңүздөр. Шарп болуп арыктадыбы, Бир аз этин ташлай деген да, 15 күн жол жүрүп, анан бияктан лечение кылдык. Гиганттар. Машалла. Төбөсүдө, үстүдө мозель болот да. Мына куйругу, Биз айтканда төмпөктөп коебуз. куйругу кыска болот дейт да. Мындай болуп. Машалла, мына ангустар. Смешанный ангустарды дагы элдер айтат, мына таза ангустар тилиге чейин кар болот. Эми сиздер бука менен иштеп жүрөсүздөр, билесиздер да. Бир көргөндө эле көзүңүздөр сканер. Жок, биз бар түзүлгөн хозяйстволор, эртең элге дагы сатканда туурасын айтыш керек да. Хозяйство. Машалла, өтө зор ангустар. Айдап коюңуздар дагы бир рет ал жака. Мына ангус. Эми ангус билесиздер, азыр биздин Нарын, Ысык көл облустарында чарба уйларга коюп популяциясы жакшы кеткен, 2-3 жыл мурун эле башталган. Азыр биздин түштүк региондорго да популяция башталды. Анткени мунун жемишин жеп көрдү. Чүй мурун эле жемишин жеп көргөн. Эт багытында буларды астына салбаган бир да порода жок. Машалла. Бир рет ден соолуктарын карап алыңыздар. Ар бир буканын өзүнө жараша баасы болсо керек. Сиздер дагы өзүнчө сүйлөшөсүздөр, экран астында номерлерге чалып байланышып көрө бериңиздер. Азыр мен дүң баасын сурап коем, же минималдуу баасын сурап коем. Мисалы, мунун баасы башка, анын баасы албетте башка. Баасын кандай кылып коесуз? Жашына жараша же дүңбү, же минималдуу баасын айтып коесузбу? Мындай эң кичине уруктукка мындай кандай айтсам, 165 миңден өтө кетет да кыскасы. Булар жалаң уруктукка, Ал жактан алганда, например, мына букалар живой эмеске 630 мыналарчы. Булар 700 килограмм букалар болчу. Мына чоңдорбу, Капталына турганчы. Эң эле кичинеси 435 килограммдан башталган да. Чоң букаларлар бар. Машалла. Эми бул ангус сурагандарга өзүнчө бир рет өзүңүздөр түшүндүрүп бересиз чалгандарга. Буюрса ангустун ар бирин төбөсүндө мозоль турат. Мындай болчу. Мына бүт баарында бар экен, Мозоль. Машалла, мыналарда да. Мына бүт баарында бар экен. Общий өзү 40 баш бул жердечи. Анан жарымысын Бишкекте бир досум сарайга түшүрдү. Бул жака жетишпей калса ал жактан да уруп алса болот. Телефонго чалса 2 жерден тандап алып кетебиз.
Азыр 165 миңден өйдө ушул букаларды койдуңуз. Ооба. 14 баш. Кара-Балтада. Бишкекте 25 баш. Бишкекте 25 баш. Дагы эмне бука бар сизде сатыла турган? Бизде мынакта ат көрүмдө дагы букалар бар. Ат көрүмгө кое турганчы, аларды дагы көрсөтүп берсеңиз. Мыналар канча баш бул жакта? Бул жакта 30 баш. Нелер эми даныйлар канчадан канчага чейин? Ошо жака өтүп тартпайлыбы? Болду анда. Ангустарды эми колдон чыгарбаңыздар. Мага анча-мынча чалып атты өткөндө. Бизге 3 производитель керек депчи. Бирок тазасын таппай атабыз депчи. Эми керектүү адамга баасы кызыктырбайт. Тазасы керек болот. Мына ушундайларда колдон качырбай өзүңүздөр алып байланышып көрүңүздөр мына. Көзүңүздөр менен көрдүңүздөр, буюрса сиздер менен бирге күбө болуп көрсөттүк. Ат кормушный букалар бул менимче жаш букалар да бар экен, чоң букалар да бар экен. 30 баш. Ар кандай порода бар. Ушулар да болду. Мыналар Герафорд бу? Ушу бука? Ооба. Экөө бар мынанчы. Бирөөсү, ана жакта жүрөт. Кум калмыкскийлер да бар экен, Калмыкский бар. Булар сборный букалар, ат көрүмгө койгонго жакшы да. Булардын дүң баасы канчадан болот? 110 миңден сураудан булардычы. 110 миң сомдон, болду. Мына ушул букалар экен. Эми кичирегин аласыздарбы, жалаң элитка чоңдорун тандап аласыздарбы? Эми аны өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мисалы, мондай башка баа болсо керек, жалаң мындай чоңдорун тандап алуу эми башка баа болсо керек. Мына симменталдар. Ушул букалар дагы сатыкка экен. Уруктукка ангустарды көрүңүздөр. Сиз бир айтыңызчы. Иштеп жүрөсүз да бул багытта. Мен көп чалышат көм. Ангус производитель каякта бар, таап берчи. Biz жашыраак бука болсо уйларга коёюк дедик элек, чарба уйларга. Ушундай сиздерден сурагандар көппү? Бизден сурагандар көп. Биз барып Казакстанда бир экөөнү алам десең сатпайт элечи. Анда посредник айтып анан. Через посредник аласың да. Пельменный хозяйствонун эшигин астап кириш өзү кыйын. Мындайлар бир келет да бирок, пельменный ангус бука Кыргызстанда деле аз да, бирок сатпайт да эч кимчи. Ошон үчүн торпокторунун уйларына полный договор кылып алып келип сатпады. Эртеге Кудай калса да бир жумада 40 баш кунажын келет. Ангустунбу? Ооба. Оппа, ангус жаман талаш эле. Сиздин номериңиз жазып алсын да, сохранить этип туруп эме кылып турсуң, сизге эскертип турсун, Ким ургачыларды алып келсе, ангус ургачыларды алам десе, мына ушул хотя бы ушул номерлерге байланышып туруп жетишип калыңыздар. Анткени буга чейин мен 1-2 кородон тарттым. Ангус ургачылар шытырма-шытыр кетип атты. Эч кимде калбай калды эле. Багалары дагы туруктуу болгон. Өтө сонун. Чыгаргандар бар го ага. Ал жерден болот болчу. Болду туугандар. Ошолор кетип калды ошол эле. Сатылып кетти го. Нарынга кетти, таласка бошко сатылды. Болду. Туугандар, чалып өзүңүздөр байланышып бериңиздер. Биз Кара-Балта шаарына жакынкы бир кородо болдук, белгилүү бир кородо. Өзүңүздөр дарегин чалып сүйлөшөсүздөр. Уруктук букаларды өзүңүздөр көрүңүздөр. Ат корумга дагы варианттар бар экен.